Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, ардактуу Ош Кабар YouTube каналын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн числону эскерте кетейин. 23 февраль 2022 жыл. Мен Ноокат районунун центринде мына Кыргызстойдон жүргөндө 100 метр жогоруда турам. Тактап айтканда Жибек жолу торговый центр соода борборунун маңдайынан сатылып жаткан жер тууралуу сиздерге маалымат берип бөлүшүп өтөм туугандар. Кыргызстойдон бир аз жүргөндө мына Лениндин эстелигинин маңдайы болуп калат экен. Урматтуу бизнесмендер, чамдаңыздар, мына ограждение менен тосулган бизнеске ылайыкташкан жер тилкеси сатылып жатыр. Ушул жер тууралуу сиздерге маалымат берип бөлүшүп өтөбүз, урматтуу Ноокат районунун тургундары. Бизнесмендер, чамдаңыздар, байкаңыздар жерди. Жалпы жердин аянтын сиздерге түшүндүрүп өттүм. Ошондо жалпы жердин сотиги 5 сотик экен туугандар. Мындай ограждение тосулуптур. Ошондо бул здание менен чектешет экен бул жагынан. Үстү жагынан болсо бургер центр экен. Ар кандай бизнеске ылайыктуу коммерциялык багыттагы жер тилкеси экен туугандар. Бул жерде азыр үй техникалык буюмдары деп магазин ачылган экен, контейнер орнотуп коюшуптур. Бул контейнерди дагы сүйлөшсөңүздөр болот экен, контейнер дагы сатылат экен. Жалпысынан айтканда бул жерге гос актысы бар экен, мамлекеттик кызыл китеби бар. Курулуш курууга уруксат кагаздары берилген мамлекеттик органдар тарабынан. Мына эми ичине кирип баратабыз. Мына сырткы көрүнүшү жол жактан, центральный жолдун боюнда Лениндин эстелигинин маңдайы болуп калат экен, мындайча айтканда. Мына ичине кирип баратабыз азыр. Бул границасы, бул зданиянын ушу менен чектешет экен да. Компания банктын зданиясы менен чектешет экен. Бул жакта атайын забор орнотулуптур. Забордон кийин дагы бар экен. Бул жерге эскерте кетебиз. Чарбачылык, стройка иштерини жүргүзүүгө бардык документтери бар экен да, мындайча айтканда. Ошондо бул жагында дагы мына тосулгандан кийинки дагы жер бар экен. Жерди көрсөтүп өтөмүн. Мына чоң имарат курулуп жатканын үстүндө экөөнүн аралыгында бир эле здание, компания, банк бар экен. Ошол жердин аянтын сиздерге көрсөтүп өттүм. Ар кандай бул жерден границалары, мындай чегаралары такталыптыр. Ушул жерден бүтөт экен. Мындайча айтканда туугандар, бүтүн эле даяр ограждениелери тосулган. Алыш керек экен бизнесмендер, ишти башташ керек экен. Мындайча айтканда соода түйүн курасыздарбы, жана башка коммерциялык багытта колдонулуучу жерлер, гос актылары, кызыл китеби бар. Эми ээсинен баасын сурайбыз. Эми мына ээсинин өзүнөн маалымат алыңыздар, өзүңүз айтыңчы эми жер тууралуу дагы. Бул жер жалпы аянты 5 сотик түзөт. Баасын $110,000 деп атабыз. Узундугу 28 метр, 30 барып калат, туурасы 18 метр. Жалпы аянты. Баасы $110,000 деп атабыз. Ар кандай багыттагы бизнес центрге, башкаларга чечсе болот. Документтери 5 этаж, 6 этаж кургандарга дагы уруксат бар жогу. Уруксат кагаздары, кызыл китеби, гос акт деп коебу. Ошолордун баары бизде даяр. Алгандан ошолорду өткөрүп беребиз бардыгын. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ээсинин өзүнөн да маалымат уктуңуздар. Аянты канча сотик экен, чоң этаждуу, көп этаждуу зданияларды курганы дагы мамлекеттик органдар тарабынан, тиешелүү органдар тарабынан документтери берилиптир. Баасы $110,000 деп айтылды. Жаккан болсо ээси менен байланышасыздар. Телефон номерин айтып өтөбүз. Байланыштын телефон номери, WhatsApp 0508 менен 00 08 номери менен байланыша бересиздер. WhatsApp иштейт. Экинчи номери 0554 мегакомген 00 05 06 номерлерине байлансаңыздар болот туугандар.